Профюз коомдук бирикмеси 2017 жылы Юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, расмий ишин баштаган. Алгач бирикменин тарыхына көз чаптыра турган болсок, 2016 жылы кесип тандоо келечекти тандоо аттуу долбоорунан башталган. Аталган долбоорго Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайлардын 10 мыкты активист студенттери тартылып, долбоордун алгачкы кадамдары ташталган. Долбоордун автору жана жетекчиси катары Максат Кутманбеков баш болгон команда коом лидерлери долбооруна катышып, 90 000 сом өлчөмүндөгү грант алууга жетишкен. Команданын курамы жаш болгонуна карабай, аталган долбоор менен Кыргызстандын эң алыскы аймагы катары эсептелген Баткен облусунун Лейлек районунун мектеп окуучуларына кесипти туура тандоо боюнча тренингтерди өтүшүп, жергиликтүү бийликтин жана калктын арзуусуна татыган. Лейлек районунун булуң бурчуна чейин барышып, мектептерди түрө кыдырып, 1000ге жакын окуучунун келечектеги кесибин жана жогорку окуу жайды туура тандоосуна өз салымдарын кошуп келишкен. Барган сайын долбоордун кызыгы артып, интернет айдыңында маалыматтар таркап, башка облустардан да чакыруулар болуп, долбоор өз ишин жеткиликтүү деңгээлге чыгара алды. Мына ошентип арадан айлар алмашып, жылдар жылып, барган сайын окуучулардын, мугалимдердин долбоорго кызыгуусу күчөп, долбоор республиканы айланган. Өз ишин мыкты билген команда дагы албан иштерди кылууга, коомдук уюм катары каттоодон өтүүгө бел байлап, көзү жетип 2017 жылдын соңунда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинен Профюз коомдук бирикмеси болуп катталат. Коомдук уюмдун эң негизги максаты калк арасында кесипкөйлүктүн маданиятын жайылтуу менен Кыргызстандын экономикалык абалын чыңдоо болуп саналат. Ал эми профюз деп аталганынын себеби орус жана англис тилдеринен которгондо кыргызча мааниси кесипкөй жаштар деген маанини туюндурат. Ал үчүн мамлекеттик эмес, бирок жалындуу жаштардын бул уюму өз ишин дагы да алдыга жиреп, жаңы долбоорлор менен иш алып барып келет. Атай кетсек, 2018 жылы Кыргыз Республикасынын Жаштар иштери, Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жана эл аралык Нама фонду тарабынан уюштурулган коом лидерлери долбоорунда Кыргызстан боюнча 25 долбоор тандалып алынган. Анын ичинен биринчи орунду Профюз коомдук бирикмесинин келечекке инвестиция долбоору жеңип чыккан. Аталган долбоордун алкагында Талас облусунун Талас районунан 30 мугалим тандалып алынып, пилоттук негизде окутуулар уюштурулган. Ал окутуудан өткөн мугалимдер жерлерде мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кесибин туура тандоого жана жалпы республикалык тестке даярдоо максатында 3 ай бою сабактарды уюштурган. Аталган демилге мугалимдердин квалификациясын жогорулатып жана окуучулардын жалпы республикалык тестинен кесибин туура тандоосуна чоң салым кошкон. Келечекке инвестиция долбоору азыркы учурда республиканы бүтүн айланууда. Дал ушул долбоор аркылуу биздин командага кошулган жаштардын саны арбыды. Аталган долбоор артынан өсүп келе жаткан окуучулардын келечектеги кесибин туура тандоосуна, аларды китеп окууга, убакытты туура пайдаланууга жана чечендик өнөр темаларында жерлерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, билим берүү бөлүмдөрүнүн жана мектеп администрацияларынын жардамы менен окутуу семинарларды уюштуруп келүүдө. Бул саамалыктын уядан учуп жаткан окуучуларга чоң жардамы тийсе, экинчи жагынан команда мүчөлөрү жер кыдырып, эл таанып, дүйнө таанымын кеңейтүүдө. Профюз коомдук бирикмеси ошондой эле ыктыярчылар менен тыгыз иш алып барып келет. Жогоруда аталган долбоорду ишке ашырууда уюмдагы ар бир ыктыярчынын зор салымы бар. Уюмдун ушул күнгө чейинки жасаган иштери жаштар арасында, калк ичинде сыйга татып, сүймөнчүлүккө ээ болду.
Ал эми сан менен алганда ушул күнгө чейин бирикме тарабынан уюштурулган иш-чараларга катышуучулардын саны 5000 адамга чукулдады. Профюз коомдук бирикмесинин башка уюмдардан айырмачылыгы жалаң гана борбордон алыскы аймактар менен иш алып баргандыгында. Бирикме уюштурган ар бир долбоор же иш-чара бул коомго болгон салым. Республикабыздын жаркын келечегине болгон жаштардын салымы. Мамлекеттин өнүгүшү үчүн күчтүү жана кесипкөй кадрлар талап кылынат. Мына ошол кадрлар бүгүнкү окуучулар, студенттер жана сиз менен биз. Биздин команда жаңы идеяларга, достукка жана коомдун ар кайсы бөлүгү менен мамлекеттик органдар жана коммерциялык эмес уюмдар менен иштөөгө дайым даяр. Күчтүү кадр, күчтүү өлкө.